Кудайдын чакырыгы 23-июль. Жашоомдо кээде сыйынууга сөз таба албай калган учурлар болот. Кудайга эмне деп кайрылууну билбей калам. Ал эми кээде сыйынуу өзүнөн өзү агылып чыгып, эски досум менен сүйлөшүп жаткандай сезилет. Бирок убакыт өтүп, кайра эле эмне деп сыйынышты билбей калган учурлар кайталанат. Мындай мезгилдерде мени төмөнкү сөздөр кубаттандырат. Анын үстүнө рух да алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз керектигин билбейбиз. Бирок рух өзү тил жеткис улуу тунуулары менен биз үчүн арачылык кылат. Ошондо адамдардын жүрөгүн сынаган Кудай рухтун ою кандай экенин билет. Анткени рух ыйыктар үчүн Кудайга жаккандай арачылык кылат. Ыйса азыр Кудайдын оң жагында отуруп, менин да, сиздин да жеңишиңиз үчүн арачылык кылып жатат. Бул жөнүндө ойлогондо мен кайра өзүмө мындай деп айтам. Баары жакшы болот. Мен Кудайдын колундамын. Ыйса азыр менин жеңишим үчүн арачылык кылып жатат. Бул кандай зор сооронуч. Ал эң жакын дос сыяктуу жаныбызга келип, мен билем, жашооңдо кантип сыйынышты билбей калган учурлар болот деп айтат. Мындай учурларда эч ким сизди айыптабайт. Дал ушундай мезгилдерде Ыйса бизге өзүнүн ыйык рухун берет. Ал биздин ичибизде жашайт жана биз үчүн арачылык кылат. Кээде бизден жөн гана оор үшкүрүк чыгып, уф деген гана үн чыгышы мүмкүн. Бирок ошол деле жетиштүү. Анткени Кудай биздин жүрөгүбүздү билет. Ал эмнеден өтүп жатканыбызды толугу менен түшүнөт. Бүгүн ал сизге өзүнүн ырайымын берип жатат. Ал сезимдериңизди көрүп турат. Ал сиздин күрөшүңүздү билет. Жана ал сиздин жеңишиңиз үчүн арачылык кылууда. Ошондуктан көңүлүңүздү чөгөрбөңүз. Сиз бул сыноодон өтөсүз. Сиз баарын жеңесиз. Анткени бул дагы Кудайдын сиз үчүн даярдаган планынын жана ой ниетинин бир бөлүгү.